Түз эфирде күндеме маалыматтык программасы толтырылган чыгарылышы мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жаңы салынып жаткан мектептин курулушунан 2,5 миллионго чукул каражат кымырылган. Прокуратура кылмыш ишин козгоп милицияга өткөрүп берди. Мурдагы чиновник алдамчылыкка шектелип кармалса, мурдагы тергөөчү пара алып жаткан жерден колго түштү. Кыргызстанда кызамык боюнча кырдал курч бойдон калууда. 2 айда бул илдеттен 8 бала көз жумган. Бишкекте быйыл 8 көчө реконструкцияланат. 25 марттан тарта жолдорду реконструкциялоо үчүн Борбор каланын айрым көчөлөрү жабылды. Бүгүн 27 март эл аралык театр күнүнө карата көрүүчүлөргө трагикомедия аталышындагы музыкалык комедия тартууланды. Тору-Карытта болгон катуу боронго байланыштуу Ат Башы районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облустук башкармалыгынын башчысы билдирди. Анын айтымында аталган райондо борондун ылдамдыгы 23 метр секундтан ашып, Терек суу айылынан 2, Калинин айылында 1 үйдөн, Тору-Карыттагы Котурташ чек ара заставасынын чатырын алып, 1 оор жүк ташуучу унааны, 2 чиркек ичин оодарып кеткен. Шамалдан адам өмүрүнө коркунуч келтирилген жок. Шамал басылгандан кийин аталган аймакта жарандык коргонуу комиссиясы келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо иш-чараларын жүргүзөт. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдиргендей, каттам ачык. Учурда Бишкек Нарын Тору-Карыт жолунда борон токтоду. Жолдо унаалар тоскоолдуксуз өтүүдө. 26 мартта Кыргызстанда мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу жана бюрократияны азайтуу иши менен алектене турган ведомстволор аралык комиссиянын биринчи отуруму өттү. Өкмөттүн басма сөз кызматы жыйында чечим кабыл алуу процессин тездетүү, натыйжасы жок жана бири-бирин кайталаган мекемелерди жоюу маселеси талкууланганын кабарлады. Юстиция министри стратегиялык демилгелер боюнча Улуттук институттун директору Аяз Баетов 45 маселе боюнча чечимдердин биринчи пакетин сунуштады. Анда юридикалык жактарды жана жеке ишкерлерди жоюуну жөнөкөйлөштүрүү, мамлекеттик ресурстарды сарамжал пайдалануу сыяктуу сунуштар бар. 10 мартта Кыргыз өкмөтү 6 айдын ичинде мамлекеттик башкарууну кескин реформалап, бюрократияны менен ашыкча чыгымдарды азайтуу планын жарыялаган. Бул иштерди Аяз Баетов көзөмөлдөйт. Тилекке каршы бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды ишке ашырууга формалдуу мамилеси, өз ишин өркүндөтүүдө пассивдүүлүк жана демилгелердин жоктугу боюнча фактылар жок эмес. Бар. Өзгөчө жарандардын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жана мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү башка сервистерге жеткиликтүүлүктүн максималдуу жөнөкөйлөтүүгө мүмкүндүк берген конкреттүү иш-чараларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга өтүшүбүз керек. 25 марттан тарта жолдорду реконструкциялоо үчүн Бишкек шаарынын айрым көчөлөрү жабылды. Быйыл шаар ичинде жалпы 8 көчөнүн оңдоп түзөлүшү планга киргизилген. Азыркы тапта демонтаждоо иштери башталды. Жолду оңдоо иштери этап менен жүргүзүлөт. Андан тышкары аң чөнөктөрдү толтуруу, жол чийиндерин чийүү иштери да уланууда. Борбор каладагы жол оңдоого байланышкан маанилүү маалыматтар кабарчыбыздын материалында. Бишкектеги жолдорду оңдоп түзөө иштерине байланыштуу 25 марттан тарта шаардагы айрым көчөлөр жабылды. Азыркы тапта алардын бири мына ушул Жибек жолу проспектиси Лермонтова көчөсүнөн Будённый көчөсүнө чейин бир тараптуу жабылган. Учурда демонтаждоо иштери башталып, жолдун жээгиндеги бордюрлар алына баштаган. Биз 8 көчөнү быйыл планга киргизгенбиз. Ошол 8 көчөнүн 3 көчөсүндө жол иштери башталды. Бул азыр турган мына Жибек жолу көчөсү, Лермонтова көчөсүнөн Курманжан Датка чейинки көчө 2 тилке 2 тең оңолот быйыл. Азыркы күндө биринчи этабы мына Лермонтовадан Будённый көчөсүнө чейин бир жагы жабылды, иштер азыр кызуу башталды. Жибек жолу проспектисинин жогоруда белгиленген бөлүгүнүн түштүк тарабы жабылды. Түндүк тарабы транспорт кыймылы үчүн убактылуу 2 тараптуу иштеп жатат. Ал эми реконструкциялоо иштери 4 айдын ичинде бүткөрүлүшү керек. Аны аткаруу иштерин Мосторстрой ЖЧКсына тапшырылган. Азыр жумушчулардан техникалык жарымы келди буякта. Демонтаж жумуштары жүрүп атат, эски бордюрларды чыгарып атабыз.
Жумушчулардын саны 20дай азыр. Техника 15 шакты техника эметилет. Азыр 7дей ход иштеп атат. Буякта демонтаж мусорларды чыгарып атат. Лермонтова көчөсүнөн Будённый көчөсүнө чейин узундугу 1800 метр, туурасы ар бир жагы 11 метрден болот. 3 полосалуу. Ушул жерде азыр баягы асфальттын сейрип фреза менен, анан кийин жаңы асфальт төшөйбүз. 2 катмардагы асфальтты крупно зернистиде чоңураак шагылы менен асфальт жана шыма асфальты төшөлөт. Бул жерде дагы помимо Зеленстрой өзүнүн бактарын келип санитарный очистка кылышат. Турбалар бар, ирригационный турбалар, анын баары тең тазаланылат. Перспективный турбалар деген бар, для кабелдерге салынат. Ал бир 3 жерден 4 жерден салынат. Ошонун баары тең ушул жолго камтылган. Ошондой эле Жаш гвардия бульварынын Бөкөнбаев көчөсүнөн Москва көчөсүнө чейинки бөлүгүнүн батыш тарабы жабылат. Чыгыш тарабында убактылуу 2 тараптуу кыймыл уюштурулат. Реконструкция ишин Дорстрой групп ЖЧКсы аткарат. Мындан тышкары Медеров көчөсүнүн 7-апрель көчөсүнөн Юнусалиев көчөсүнө чейинки бөлүгүндө оңдоп түзөө иштерин Технотоп ЖЧКсы жүргүзөт. Ошо 8 көчөнүн ичинде Чүй көчөсү бар. Мурунку Чүй көчөсү азыр Шабдан Батыр көчөсү. 7-апрелден Лермонтова жейинки участок жазылат. Андан тышкары Ахунбаева былтыркы көчөнүн уландысы жазылат. Бул Жукея Пудовкина көчөсүнөн 7-апрель көчөсүнө чейин. Лев Толстой көчөсү, Ибраима көчөсүнөн Жаш гвардия проспектине чейинки. Андан акыркы көчөсү бул Курманжандантка көчөсү. Чүй проспектинен ушул Жибек жолуна чейинки аралык жазалат да. Кошумчадагы 4 көчөнү оңдоп түзөөдөн өткөрүү планга киргизүү каралып жатканы да кабарланды. Алар Ауезов көчөсү, Анкара көчөсүнөн Сухэ-Батор көчөсүнө чейин, Ахунбаев көчөсү, Достоевский көчөсүнөн Ауезов көчөсүнө чейин, Сухэ-Батор көчөсү 7-апрелден Ауезов көчөсүнө чейин, Токтоналиев көчөсү, Масалиев көчөсүнөн Айтматов көчөсүнө чейин. Анан азыркы күндө былтыркы жумуштардан да 2 көчө жазалып, ушул быйылкы жылга өткөн көчөбүз бар. Бул Чапаева көчөсү, Лев Толстой көчөсүнөн Бакаева көчөсү, Баканбаев көчөсүнө чейинки аралык азыр жазалып атат. Баягы былтыр ошол темир жолдун асты менен өтмөк салынып, былтыр башталган, быйыл буюрса 1-2 айдын ичинде ал көчөнү толук кандуу бүтөбүз. Ал эми өткөн жылы реконструкция иши аягына чыкпай калган көчөлөрдө да жумуш уланууда. Андан тышкары шаар ичиндеги 3 көпүрөнүн оңдоп түзөлүшү планга киргизилген. Бул ошо Жибек жолундагы көчө, Жибек жолунда Аламидин суусу аркылуу өтө турган көчө. Ошол жерде кичине көпүрөнүн туурасы кичирээк болгондуктан аны чоңойтолу деп планга киргиздик. Андан тышкары Аоза көчөсүндө Тез канал аркылуу өтө турган көпүрөбүз бар. Адак аябай мындай кууш көпүрө, аны да чоңойтолу деп планга киргизип атабыз. Акыркы көпүрөбүз 3-чү бул Шукурова Медерованын кечисиндеги БЧК деп коет, южный ошол аркылуу өтө турган көпүрө. Аба ырайы турукташканына байланыштуу учурда жол чийиндерин чийүү, жол белгилерин жаңылоо жана аң чөнөктөрдү толтуруу жумуштары да жүрүүдө. Азыркы тапта жалпы 6000 метр аралыктагы жумуштар аткарылган. Азыркы учурда мына өзүңөр көрүп тургандай Махатма Ганди көчөсүндө жүрүп жатат. Бул жол боек менен иштер аткарылып жатат. Ал эми осы термопласт менен боюнча Нуркамал көчөсү бүттү. Саманчина көчөсүн бүтүрдүк. Азыр болсо ошол кийинки этап боюнча Шербакова көчөсүн бүтүрөбүз. Аң чөнөктү жамоо иштери боюнча Бишкек шаары боюнча где-то бир 7000 метр квадрат иштер аткарылды азыр. Именно ошол 4 район боюнча мындайча айтканда 25-26 көчө бүттү. Кала ичиндеги жолдордун оңдоп түзөө иштерине быйыл жалпы 4,5 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Анын ичинде Бишкек шаары менен Манас эл аралык аэропортун бириктирген жолду реконструкциялоо иши да бар. Аталган жол жалпы 27 километр аралыкты түзөт. Долбоор 2 жылдын ичинде пилоттук негизде аткарылмакчы. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.
Республикадагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу кызамыкка каршы көчмө эмдөө бригадалары иштеп баштады. Иммунопрофилактика борборунан билдиришкендей, эпидемияга каршы иш-чаралардын максаты эмдөө календары боюнча эмдүүдөн өтпөй калган балдарды эмдөө болуп саналат. Анткени Кыргызстанда соңку учурда Бишкек жана Ош шаарларында, Чүй Ош облустарында кызамык оорусун жугузгандар көп катталып, абал кооптуу ойдон калууда. Республиканын бардык аймактарында кызамык эпидемиясы кескин өсүп, өлкөдө кырдаал өтө кооптуу бойдон калууда. Иммунопрофилактика борборунан билдиргендей, былтыр 1 жыл ичинде 6 өлүм катталса, быйыл январь жана февраль айында эле 8 бала көз жумган. Ал эми 4372 баладан кызамык оорусу аныкталган. Анын басымдуу бөлүгү эмдөө албагандар жана жашы жетелектер. Анын ичинен 2728 учур бул Бишкек шаарында болуп атат. Андан кийинки оорураак кырдаал бул Ош шаарында, Ош областында, анан Чүй областында катталууда. Негизинен кызамыкка кабылгандардын 40% бул эмдөөдөн баш тарткандар, эмдөөнү өз учурунда албаган. Жана 31% бул биздин эмдөө жашына жете элек балдарыбыз болуп атат. Негизи эмдөөнү бизде календар боюнча 1 жашында, анан 2 жашында алат. Демек 1 жашка чейинки балдарыбыз кызамык менен контакт болуп калганда алар ооруга чалдыгып калып атат. 2 айдын ичинде 8 бала каза болду. Анын ичинен 6 бул 1 жашка жете элек балдар, 1 жаш эмдөө возрасты болсо, эмдөөгө жете элек балдар болуп калды. Ал эми экөөсү 1 жаштан өйдөнкү балдар, бирөөсү медициналык каршылыктар болгондуктан эмдөөдөн өткөн эмес, а экинчи бала эмдөөдөн диний көз караштар менен отказ бергендиктен өткөн жок. Мындан улам учурда өлкө аймагында көчмө эмдөө бригадалары иштеп баштаган. Бул республикадагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу кызамыкка каршы эмдөө иштерине өзгөчө басым жасалат. Максаты профилактикалык эмдөө календары боюнча вакцина албай калган балдарды эмдөө болуп саналат. Андан сырткары жер-жерлерде маалыматтык өнөктүктөрдү күчөтүү талабы да коюлган. Азыркы учурда ушул жума ичи Кыргызстан боюнча көчмө топтор уюштурулган. Алар алыскы жерлерде, кайсыл жерде медициналык кызматкерлер жетишсиз болсо, ошол аймактарга барып, ошол жердеги балдар, чоңдор ким эмдөөдөн өтө элек болсо, ошолордун баарын чакыруу менен эмдөөнү өткөзүп жатышат. Кызамыкка каршы жана кызамыктан каршы башка дагы биздин эмдөө планында кайсы вакциналар болсо, кайсы вакциналын балага тийиштүү вакцина ала элек ошолор менен эмдейт. Ал эми чоң балдарды, бул дифтерия, чоң кишилерди дифтерия жана столбнякка каршы 10 жылда эмделүүчү эмдөөлөр менен эмдешет. Кызамыкка каршы эмдөө буга чейин бала 1 жашка толгондо жана 6 жашка чыкканда жасалып келген болсо, учурда 9 айга толгон баладан башталат. Экинчи жолку 6 жашында ала турган прививка болсо, 2 жаштан тарта жасалып баштаган. Бул үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жүргүзүлөт. Эмдөөнү болсо, уже былтырдан баштап 9 айынан баштап алынат КК вакцинасы менен. Анан план боюнча 1 жашында болот КПК вакцинасы, анан ревакцинациясы 2 жашында болот. Мурунку 6 жашында вакцина азыр көр аябай кызамык көбөйүп аткан үчүн 2 жашка которулду. Бирок любой бала албаса деле, же алса деле 30 күн тарагандан кийин кайра алса болот ал прививканы. Иммунитет жакшы сопротивляемость бергенде. Противопоказания бул эмдөө алган үчүн аябай аз. Бул температура болбош керек, заменная плазма, переливание крови албаш керек, острый воспалительный заболевание дегендей болбош керек. Калган убакыттарда баарын алса болот. Эскерте кетсек, диний ишенимден улам вакцинадан баш тартуу адаты 2012 жылдан тартып башталган. Анын кесепетинен 2014-2015 жылдары Кыргызстанда кызамыкка кабылгандар кескин көбөйүп 17 миңге жеткен. Ал эми Саламаттык сактоо министрлиги кызамык өлүмгө алып келиши мүмкүн болгон кооптуу илдет экенин айтып, андан коргонуунун натыйжалуу жолу эмдөө экенин эскертет. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. УКМК журналист Болот Темировдун соц тармакта тараткан видеосу боюнча комментарий берди. Атайын кызмат маалымдагандай 26 мартта чагымчыл журналист Болот Темиров Facebook социалдык баракчасына
УКМК ысык көлдөгү балдарды коркутуп жатат. Алардын атасын ошол эле оор 278 берени боюнча соттошкон. Ага пробация берилген. Бирок андан кийин да алар келип анын жоктугунда балдарын коркутуп жатышат деген аталышта видео тасма жүктөгөн. УКМК тарап жаткан маалыматты расмий түрдө четке кагып, жарандарды чагымчыл такталбаган маалыматтарга ишенбөөгө жана мамлекеттик органдардын расмий маалыматтарына гана көңүл бурууга чакырды. Ошол эле учурда УКМК мындай жалган чагымчыл маалыматтарды тараткандыгы үчүн Кыргызстанда башламандыкты талаш тартышты жаратуу максатын көздөгөндөргө тийиштүү жоопкерчилик тууралуу эскертүүгө аргасыз экендигин белгиледи. Кылмышка шектүү мурдагы тергөөчү пара талап кылганы үчүн кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда шектүүгө буга чейин бир нече берени боюнча иш козголуп, иштен убактылуу четтетилген. Милициянын улук лейтенанты мурдагы тергөөчү аял кишини кылмыш жоопкерчилигине тартам деп коркуткан. Маселени чечүү үчүн $2500 талап кылган. 20 мартта опузалап пара талап кылуу беренеси менен иш козголуп, 165 000 сом электрондук капчыгына которулгандан кийин кармалып, номер 1 тергөө абагына киргизилди деп айтат маалыматта. Бул тергөөчүгө буга чейин документтерди жасалмалуу, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, алдамчылык беренелери боюнча иш козголгону кошумчаланды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигине караштуу өрттүү көзөмөлдөө кызматынын Ош шаары жана Ош Баткен облустары боюнча башкармалыгынын мурдагы башчысы өзгөчө ири өлчөмдө алдамчылык фактысы боюнча кармалды. Кармалган жаран экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын Ош аймактык башкармалыгынын юристи болуп, 2021 жылы өзүнүн кызматтык абалынан пайдаланып, ишенимге кирип, курулуш компаниялардын биринин директорунан Ош шаарында көп кабаттуу үй курууга маму органдардан уруксат берүүчү керектүү документтерди тоскоолдуксуз алган үчүн $14,000 өлчөмүндө акча алган. Белгиленген акча каражаттарынан тышкары кармалган жаран кызматы үчүн курулуп жаткан көп кабаттуу үйдөн 3 бөлмөлүү батир талап кылып, күрөө катары Toyota үлгүсүндөгү жол тандабасты алып, аны жакын тууганына каттаткан. Ошол эле учурда азыркы учурга карата алган милдеттемелерин аткарган эмес жана алынган акча каражаттарын кайтарган эмес. Соттун чечими менен УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Иш боюнча тергөө иштери уланууда. Жалалабадтагы номер 35 Мыктарбек Төрөмаматов атындагы орто мектептин курулушунда 2,5 миллиондон ашык каражат кымырылган. Бул фактыны облустук прокуратура аныктаган. Анда долбоордо көрсөтүлгөн волейбол, гимнастикалык, баскетболдук аянтчалары, бетон лотоктор жана мектеп эмеректери толук камсыздалган эмес. Бирок расмий кагаз жүзүндө бул иштер аткарылгандыгы көрсөтүлүп, курулуш компанияга каражат төлөнгөн. Натыйжада мамлекетке 2,640,000 сомдон ашык зыян келтирилген. Жалалабад облустук прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, милицияга өткөрүп берген. Кененирээк кийинки материалда. 2,5 миллион сомдой зыян келтирилген да. Оштун Файси курулуш компаниясы. Жалалабадтагы мектеп курулушунда 2,5 миллион сомдон ашык каражат кымырылганы аныкталды. Облустук прокуратуранын маалыматында волейбол, баскетбол аянтчалары, мектеп эмеректери жана башка иштер проектте көрсөтүлүп, бирок иш жүзүндө аткарылган эмес. Алсак, долбоор боюнча ашканага 3 муздаткыч орнотуу каралган. Мектептин проектисинен 3 холодильник келмек экен. Аларды мага деле айтылган жок. Анан кийин эмнелер бар экенин деле билген жокпуз. Бул жерде коюла турган. Анан бул столдорубуз бар, печкаңыз, духовкаңыз бар деп булардын баардыгын алып келди. Анан кийин бир шкаф, холодильник бар. Андан сырткарыда 3 келиш керек экен, алар келген жок. Ушул проект боюнча подрядчиктерибиз алып келишкен ушул холодильник бирөө эле. Мындан сырткары да келбеди. Дагы 3 келмек экен. Ашкананын ичине ошо холодильниктен башкасы келди деп айтылды. Ооба. Бирок мен сметасын көрбөгөнгө көрсөтүшкөн деле эмес да мага. Анан кийин эмне бар, эмне жок экенин толук биле алган эмесмин да. Номер 35 Мыктарбек Төрөмаматов атындагы орто мектебинин жаңы имараты 2024 жылы пайдаланууга берилген. Анда имарат заманбап шарттар менен камсыздалып, проектке ылайык айрым сабактар үчүн лаборатория уюштурулган. Деген менен ушул күнгө чейин анын эмеректери орнотулган эмес. Бул химия кабинетинин лабораториясы, бул жерге атайын
баягы химикаттар менен иштелет да окуучулар. Ошол маалда вытяжкалары болуш керек экен, шкаф коюлуш керек экен дагы, чыгып туруш керек экен. Ошол нерсеси коюлуп аптыр бизге. Химия лабораториясына, биологияга бүт мындай оборудованияларды бериш керек болчу. Реакция жасай турган ошол нерселерибиз берилбептир. Бул өзүбүзгө бар эле ошо эжекелер өздөрү таап келип койгондору. А проекттен берилген жок ошол нерселери. Монокбаева прокуратуранын текшерүүсүнөн кийин компания проекттеги иштерди толук аткарбаганын билген. Анын ичинде волейбол жана баскетбол аянтчалары дагы курулушу керек болгон. Мектептин проектисинде дагы футболный, волейболный площадка куруп бериш керек экен. И баскетболный площадкасы дагы. Мынакей азыр кайсы жерге курамын, места жок экен го сиздерге, ошон үчүн мен курган эмесмин деп айтты да мага. А мен айттым, сурасаңар мына ордун эле жаңылап берсеңер болот болчу. Өзү мына заборлорубуз дагы жаман болуп турат. Мына волейболный площадкабыз деле жок деп айтсам, эми карап берет болчук, биз жер жок экен деп кала бергенбиз, ушул нерсебиз калып кетти дейт. Бирок куруш керек эле. Мына жаңылап берсе жакшы болмок болчу. Долбоорго ылайык мектепке ушундай электр генератор орнотулган. Прокуратуранын маалыматында генератордун баасы 1,188 миң сомду түзгөн. Бирок курулуш компаниясы анын баасын жогорулатып көрсөткөн. Bunun kança turganını bilbeyt elekmiz. Milyonluk generator dep koyat ele, toşun summasını bizge aytpayt ele dalar podrasчиктер. Mektab tapşırıp olup atkan malında alıp gelip koyulgan, uşul bir generator alıp gelip жүргүзүп berişken uşul bolgonu uşul. Buna transformator şit, uşul korpus mektep üçün generator. Ал жерде жеке ишкер деген электр генераторду 2 миллион сомго сатып алдым деп документтер даярдаган. Факт жүзүндө ал 1 миллион 200 миң сом турат. Бул жерде завышение 800 миң сомдой болгон. Жалал Абад облустук прокуратурасы облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын кызматкерлеринин жана курулуш компаниясынын үстүнөн 3 берене менен кылмыш ишин козгогон. Тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн ишти облустук милицияга өткөрүп берген. Факт жүзүндө иш аткарылбаган документтерди жасалмалап, КСК кызматкерлери ишкери менен тирбиктирип алып, ошонун акчаны которуп берген фактылар аныкталды. Эң негизи бул жерде волейбол аянтчасы, ошо менен дагы баскетбол аянтчасы, бетон курулуштары, мектептин эмеректери факт жүзүндө алып келген эмес. Ал деген документтерге киргизилген туура эмес. Анан кийин мамлекет тарабынан акча которуп берилген. Эң негизи бул мамлекеттен 2,5 миллион сомдой зыян келтирилген да. Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкармалыгы жеке ишкер менен сүйлөшүү болбогонун, ал эми компания кетирген кемчиликтерин оңдой турганына ишендирүүдө. Ал кемчиликтер баардыгын ордунда коебуз деген. Ишкана жана курууч ишкана. Алар баарын ордунда коет. Алар баарын камсыздап койгон, жетпей калган оборудованиялар. Ал жерде андай сүйлөшүүлөр болгон эмес. Мен да буну былтыр июнь айында кабыл алгам. Мага чейин башка технологиялар иштеген да. Кийин бүткөндө мен катышып калгам да. Номер 35-чи Мыктарбек Төрөмаматов атындагы орто мектептин курулушу 2019-жылы башталып, дээрлик 5 жылга созулган. Курулушка жалпы 120 миллион сомдон ашык каражат сарпталган. Белгилей кетүүчү жагдай мектеп мамлекеттик кабыл алуудан өткөрүлгөн. Акылай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион. Бүгүн 27 мартта Жалал Абадта жаңы муун жаркын келечек, таза муун коопсуз келечек аталышындагы форум болуп өттү. Иш-чаранын максаты өсүп келе жаткан муундарга туура маалымат берүү, тарбиялоо жана аларды окууга, өнүгүүгө жана талыкпай иштөөгө чакыруу болуп саналат. Форумга жогорку кеңештин жаш депутаттары, белгилүү спортчулар, маданият тармагына эмгеги сиңген инсандар чакырылып, өздөрүнүн жетишкендиктери, ийгиликке жетүү жолдору тууралуу пикир алышып, терс көрүнүштөрдөн алыс болууга үндөштү. Жаштардын форумунан толугураак Асел Сыдыкова сөз кылат. Жаңы муун жаркын келечек, таза муун коопсуз келечек. Мындай аталыштагы жаштар форуму бүгүн 27 мартта Жалал Абадта болуп өттү. Иш-чарага Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов, Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Марлис Асанов, жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов, жергиликтүү бийлик башчылары жана 500 окуучунун катышуусунда өттү. Мээрилүү болууга, баңгиликтүү болууга каршыбыз. Зордук зомбулукка каршыбыз. Жалгоолукка каршыбыз. Жамандыкка каршыбыз. Ушул 5 күндө 5 иш алып бардык. Ошол 5 күндө 5 иш. 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 Ошол 5 кү
Форумдун максаты өсүп келе жаткан муундарга туура маалымат берүү, тарбиялоо жана аларды окууга, өнүктүрүүгө жана талыкпай иштөөгө чакыруу, аларга өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү жана ийгиликтүү максаттарга жетүү үчүн шыктандырып, насаатчы боло турган ийгиликтүү адамдар менен таанышууга шарт түздү. Ага ылайык бүгүнкү иш-чарага Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан спортчулар, машыктыруучулар конок болуп келишкен. Алар жетишкендиктери, басып өткөн жолу, ийгиликке жетүү жолдору тууралуу кеп кеңештерин беришти. Мектепте окуп жүргөндө ушундай жакшы деңгээлде өткөрүлгөн иш-чаралар болгон эмес бир да жолу. Ошондуктан мен азыркы жаштарга айта турчу, бул аябагандай сонун заманда жашап жатышат. Мен жаштарга дагы бир ирет айта турчу, бул эмгек кылыш керек. Деги эле ушул азыр бардык ойлойт, оңой эле. Баары ойлойт мени чемпион болуп, дүйнө чемпиону болуп төрөлүп калган деп. Жок, мен деле ушул айылда, ушул балдарга окшоп жөнөкөй үй бүлөдө эле чоңойдум. Демек, бул аракет кылыш керек, эмгектениш керек. Мисалы Японияда айтат, страна восходящего солнца дейт алар. Ошол үчүн мен когда Японияда болдум, ак жол менен алар акация мектепте идеология ушундай койду. Биз ушу дүйнөдө биринчи күндү тособуз. Японецтер айтат. И ошончо биз баарынан биринчи болуш керекпиз дейт. Ошол балдарды ошондой үйрөтөт. Мен айтам, биздин Кыргызстанда тоолордун арасында, ушу бийик тоолордун арасында ак мындай сулуу жерде жашап атабыз. Биз да ошондой болуш керек. Бизге окшогон тоолор, сулуу жигиттер, кыздар болуп, баарынан өйдө болуп, бүт жагынан, адам жагынан, эмгек жагынан, өзүнүн жүрөк жагынан тазалыктан эң жакшы болуш керекпиз. Сөз таппайсың биздин Кыргызстанда жерибиз. Ошол жерибизди сактап калыш керекпиз. Аны өнүктүрүш керекпиз. Жакшы мындай келечектүү балдарды өстүрүп, аларга ушунун баарын биздин байлыгыбыз, жакшылыгыбыз ушуларга колдоруна тапшырып, алардын ошонун келечекте мен ойлойм Кыргызстанда, как азыр айтат, 20 лучших стран деген, Кыргызстанда ошондой 20-ка кирип, 20 лучших стран мира деген кирип, биз да ошондойго жетейик. Мен ошого ишенем. Форумда укук бузууларды алдын алуу боюнча кыска метраждуу тасмалар, интерактивдүү оюндар уюштурулуп, сахналаштырылган чыгармалар коюлду. Ошондой эле жаштар арасындагы укук бузуулар, экстремизм жана баңгизатты алдын алуу маселелери боюнча презентациялар жасалып, тиешелүү көйгөйлөргө көңүл бурулду. Кылмыштуулук боюнча айтып кете турган болсом, Жалал абад облусунда жаш өспүрүмдөргө карата болгон кылмыштар, бет ачылбаган кылмыштар азыр жок. Статистика боюнча былтыркы өткөн жылдарга салыштырмалуу бул өспүрүмдөр жагынан ошо урлук кылмыштар көп барып атат. Андан кийин ошол бирин кичине тоноолор кичине орун алып атат. Өзгөчө оор кылмыштар боюнча жаш өспүрүм тарабынан жакында бир кылмыш катталды, ошол бычактап койгон. Биз ойлойбуз, кылмыштуулукту жанагындай кедей кембагал деп айтсак болот, социалдык тармактан аз камсыз болгон үй бүлө, мигрант баласы же болбосо атасы жок, энеси жок бала, тайны тайтасын тарбиялаган бала кылмыш кылат деп, бирок бул туура эмес. Себеп дегенде кылмышты толук кандуу жакшы үй бүлөнүн балдары да кылып атат азыркы күндө. Ошо менен кантип күрөшөбүз? Эң негизгиси биринчи багыт бул үй бүлөнүн тарбиясы башаты. Албетте мектептен дагы бизде бүгүнкү күндө сабак беребиз, бирок эми тарбия завуч деген бар. Албетте тарбия жумуштарын өткөрөбүз. Ошол эле учурда биздин ички министрлик же чет элдер менен иштөө инспекторлор да бүгүнкү күндө ошол балдардын алдын алуу багытында системалык түрдө бардык ведомство менен тарбия берип, ошол менен алдын иштер алып барыш керек. Белгилей кетсек, жаштар форуму өлкөнүн бардык аймактарында уюштурулуп келүүдө. Иш-чара Борбордук Азиядагы зордук зомбулук, экстремизмдин алдын алуу долбоорунун алкагында Германиялык эл аралык кызматташтык коомунун колдоосу менен өткөрүлүүдө. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.
Жалалабадта эл аралык театр күнү белгиленди. Иш-чара бүгүн 27 мартта Барпатындагы Жалалабад облустук кыргыз драма театрында өттү. Театр күнүнө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана шаар тургундары катышты. Келген көрүүчүлөргө трагикомедия аталышындагы музыкалык комедия тартууланды. Бүткүл дүйнөлүк театр күнү бардык театр ишмерлеринин жана бул искусствонун сүйүүчүлөрдүн майрамы. Театр тарыхтагы эң байыркы искусстволордун бири. Ал коомдун маданий өнүгүүсүнө зор салым кошуп келет. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Бүт театр, ал эми анда жашаган адамдар, актерлор. Эл аралык театр күнүнө келген көрүүчүлөргө Барпы театры трагикомедия аталышындагы музыкалык комедия даярдашкан. Артисттер атылган чыгарманы сахналаштыруу үчүн 15 күн даярдык көрүштү. Эмне үчүн трагикомедия? Анткени театрда трагедия дагы бар, комедия дагы бар. Биз экөөнүн синтез кылып, трагедиядан үзүм, бирок басымдуу бөлүгү комедия жанрында күлкү тартуулай деп чечтик. Анткени Жалалабад контенти мындай көбүрөөк юморго жакын да, биздин байкашыбызча. Ошого дагы көбүрөөк элдин мындан аркы агымын көбөйтүү максатында юморду көбүрөөк берели деп чечтик. Эми майрамдык маанай болгондон күлкү көбүрөөк болгон жакшы го деп ойлойм да. Комедия жанрындагы чыгармалар көрүүчүлөрдүн санын арттырат. Ошондуктан эл аралык театр күнүнө карата трагикомедия чыгармасын сахналаштыруу тандалып алынган. Бир учурда эки жанрды чагылдыруу, актерлордун тажрыйбасын арттырып, театр сүйүүчүлөрүн да кайдыгер калтырбайт. Эл аралык театр күнүнө карата сону бир трагикомедия аталышындагы концерт десек болот. Концерт болуп өттү. Коюлум, сахна коюлум деп коет. Биздин ал жактагы бир канча образдар болду. Баягы кыска этюдтар менен коштолгон үчүн, актерлук этюдтар менен ошол ар бирине токтолуш кыйын. Ошол анан өтө сонун болду. Элдин келүүсү дагы жакшы. Маанай жакшы буюрса. Анан сөзсүз элдин келгени бизге сөзсүз да театр бул эл менен да, эл жок болсо биз кимге коебуз мисалы. Барпатындагы Жалалабад облустук кыргыз драма театры Кыргызстандагы алгачкы театрлардын бири катары өлкөдө белгилүү. Театр акыркы учурлары байма-бай ар кайсы жанрдагы чыгармаларды сахналаштырып, элдин сынына коюп спектакль сүйүүчүлөрдүн катары калыңдай баштаган. Мурункуга караганда күндөн күнгө өсүү бар деп айтам да, айта аламын. Ошон үчүн театрсыз болбойт да жашоо. Театрдан өзүңө керектүү нерседи аласың, жакшы жактарды аласың, жаман жакшы жакты айырмалай билесиң. Театр дегенди мен өтө бийик көрөм, өтө жакшы көрөм. Бийлик өкүлдөрү, ар тарамактын жетекчилери эл аралык театр күнүн көңүл сыртында калтырган жок. Театр сүйүүчүлөрдүн катарында сахна чеберлерин куттуктап, колдоо көрсөтүп келишет. Сиздерди 27 март эл аралык театр күнү менен Кыргыз Республикасынын президентинин Жалалабад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Текебаев Тилек Кыдырмаевичтин атынан жана аппараттын жана өзүмдүн атынан куттуктайбыз. Белгилей кетсек, дүйнөлүк театр күнү 1961 жылы ЮНЕСКОнун эл аралык театр институту тарабынан негизделген. Бул күн жыл сайын дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө театр искусствосунун маанисине жана анын маданиятын жана коомдун өнүгүшүндөгү ролуна көңүл буруу максатында белгиленип келет. Жайылган эл артисттердин арасында шүм жаткандан көрө ушулардын арасында дардайып жатайын. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион. Иорданиянын борбору Аман шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында грек-рим күрөшүнөн 67 кг салмакта Разак Бейшекеев күмүш, 77 кг салмак ченинде Ырыскелди Максатбек уулу коло медаль алды. Бул мелдешке грек-рим күрөшүнөн жалпы 10 бала барган. Калган спортчулар утулуп калышты. Командалык эсепте 5 алтын, 3 күмүш байге менен биринчи орунду Иран, 3 алтын, 2 күмүш жана 1 коло медаль менен экинчи орунду Өзбекстан, 3 алтын, 1 күмүш жана 4 коло байге менен үчүнчү орунду Жапония курамасы алды. 4-чү орунду 1 алтын, 4 коло менен Түндүк Корея, 2 күмүш жана 2 коло менен Казакстан 5-орунду алса, Кыргызстан командалык эсепте 6-орунга жазылды. Бул грек-рим
күрөшү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын Азия чемпионатындагы акыркы 8 жылдагы эң начар көрсөткүчү болуп калды. 28-29 мартта өлкө аймагында мезгил менен жаан жаашы, айрым аймактарда жаан кар айланышы, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Болуу тууралуу УКМ билдирди. Маалыматта айтылгандай, Чүй, Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектериндеги райондорунда жаан карга айланат. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. 28-30 март күндөрү түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектериндеги райондорунда үшүк жүрүшү күтүлөт. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышта мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар тыңдашалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү уласын, саламатта туруңуздар.